Саламатсыңар балдар, тапшырмаларды чыгарууну улантабыз. Ошондо 7-чи тапшырманы карай турган болсок, 7-чи тапшырмада бизге бул жерде x жана 5 берилген, анан үстүндө маалымат бар. Маалыматты жакшылап карай турган болсок, ушул тапшырманы чыгарганда нөлдөн кичинекей болуп калыш керек экен да. Демек, бул жер нөлдөн кичинекей болсо терс сан чыгат деген сөз да. Эми терс сан чыкканда кандай кылабыз бул жерден? Терс сан чыгыш үчүн биз баягы өткөн тапшырмаларда да мен көргөздүм. Эки оң санды көбөйтсөк же бөлсөк дайыма оң сан чыгат. Эки терс санды көбөйтсөк же бөлсөк дайыма оң сан чыгат. Анан экөөнүн бирөөсү терс болсо терс болот экен, көбөйтүп же бөлгөндө. Мына ушул касиетти дагы текшерип, бул жерден тапшырма берген. Ошондо нөлдөн кичинекей болуш үчүн, демек ушул экөөнүн бирөөсү эмне болуш керек? Бул жерде же бул жерде терс сан чыгыш керек да бизге. Ошондо терс сан чыгыш үчүн, мисал үчүн x эгерде мисал үчүн бул жер минус 4 болуп турат да, эгерде x'ти 3 кылып ала турган болсок, мына 3тү кое турган болсок, 3төн 4тү кемитсек минус 1 болот дагы, анан минус 1ди бул 9 болуп калат экен, 9га көчсөк минус 9 болуп, нөлдөн кичинекей сан чыгат. Демек, минус 4, то есть могул жерде 4 болсо, могул жер 3тү койгондо гана чыгат да, 3тү же 2ни же 1ди коюшубуз керек, же 0ду коюшубуз керек деген сөз да. Анан эгерде бул жерге 4тү кое турган болсок, x-ка 3төн чоң санды койсок, 4төн 4тү алсак 0 болот. Анан ошондо 0дү 6га көбөйтсөк 0 болуп, 0гө 0 барабар болот да. Могул касиет чоң деген шарт аткарылбай калат. Ошол себептен x 4төн кичинекей сан болуш керек экен да бул жер. Көрдүңөрбү? Ушундай ордо-ордуна коюп эле иштеп койсок болот экен. Ошондо бул жер 3 болгондо гана аткарылып атат. 3, 2, 1. Ошондуктан B колонкасы чоң болуп калат экен. Кийинки тапшырманы аткаралы. 8-чи тапшырманы аткарсак, бул жерде гамма фи берилген. Анан бул жерде 123, бул жер 65 градус деп турат. Бул жерде үч бурчтуктун мындай касиети болот балдар. Үч бурчтуктун 3 бурчу бар, мына альфа, бета жана гамма деген. Ошол альфа, бета, гамманы биз кошсок, дайыма 180 градус чыгат экен балдар. Демек, дайыма 180 градус. Бул биринчи касиет болуп атат. Эми дагы бир касиетин көргөзө турган болсом, ушул үч бурчтукту ала турган болсок, мына ушул бул ички бурчу менен сырткы бурчу мына. Бул любой эле бир жерин уланта турган болсок, бир жагын, экөөнүн суммасы 180 градус болот. Могул жер мына жайылган бурч болуп калат да ошондо. Демек, ушул 123кө могул фини кошкондо 180 градус болуш керек бизге. Ошондуктан могул жер канчага барабар экенин билиш үчүн биз 180ден 123ти кемитип коюшубуз керек да. Ошондо 7, бул жерден бетесе 7, 7ден 2ни алсак 5, 57 болуп калат экен. Көрдүңөрбү? Могул жер 57 градус. Эми биз кайра үстүңкү үч бурчтуктун касиетин колдонобуз. Ички суммасы 180 градусту бериш керек деген. 65ке 57ни кошсок, 7ге 5ти кошсок, ошондо 12 бир көңүлдө 11, 12, 122 болуп калат экен. Ошондо так 65ке 57ни коштук, 122. Эми ушул могул жерди канча градуска барабар экенин табыш үчүн 180ден биз кайра 122ни кемитип коюшубуз керек да. Ошондо 180ден 122ни кемитсек 58 болуп калат экен. Ошондо могул бурч 58ге барабар болот. Ошондой эле бул бурч менен мына могул эки бурч вертикалдуу бурч деп аталат. Бул 58ге барабар болуп калат экен. Ал эми бул болсо 57ге барабар болот экен. Ошондуктан А колонкасы чоң болот экен 8-чи тапшырмада. 9-чу тапшырманы аткаралы. 5ден 1 минус 6дан 1 чоңбу?
же 30-дан 1 чоң дейт. Ошондо биз 5-тен 1 минус 6-дан 1ди чыгарыш үчүн экөөнү жалпы бөлүмгө келтиришибиз керек. Себеби бөлүмдөр 2 башка болуп калды. Ошондо 5 менен 6-ны бири-бирине көбөйтүп койсок болот да, 30 болот. Анан 6-ны 1ге көбөйтсөк 6 болот. Бул жака жазабыз. Минусту жазабыз дагы. 5-ти 1ге көбөйтсөк 5 болот. 6-дан 5-ти алсак 1 болот. Анан бөлүмү 30 болот экен. 30-дан 1. Демек, А колонкасы дагы 30-дан 1 чыгат экен. Ошондо экөө барабар болуп калат экен. Кийинки тапшырманы аткаралы. 10-чу тапшырма. Ошондо бизге бул жерде кошумча маалымат берилип атат. X 3-төн чоң, бирок 7-ден кичинекей экен. Ошондо биз X'тин ордуна 4-тү коюп койсок деле боло берет да. Анан Y 0-дөн чоң, анан 1-ден кичинекей экен. Ошондо 0 менен 1-дин ордунда болсо 0,5 деп алсак болот. X'ти дагы 5 деп алсак ыңгайлуу болот да, себеби биякта 0,5 деп алсак, бул жерде да 5 деп ала турган болсок, себеби 5 деле 3 менен 7-дин ортосуна жайгашкан да, ошондо ыңгайлуу болот да, биз азыр маяктан эсеп чыгаргандачы. Ошондо Y 0,5 бөлүнгөн 5 болуп калат. Анан бул жер 5 бөлүнгөн 0,5 болуп калат экен. Ошондо биз чыгара турган болсок 0,5-ти мына бөлөбүз 5ке. Ошондо ондук бөлчөктөрдү бөлгөндө да бир сыйра карай кетели. Ошондо бөлгөндө мына үтүрдү бир үтүргө бул жака жылдырабыз. Муну бүтүн санга айландырып алалы депчи. Бул жака жылдырсак, бул жака 1 0 коюлуп туруп, үтүр коюлуп калат. 5 болду. Ошондо 1ден беребиз. Ошондо 5 болот, 0,1 чыгат экен мына бул жер. Эми 5ти биз 0,5ке бөлө турган болсок, бөлүүчүнү бул жерден бүтүнгө айландырып алышыбыз керек. Ошондо 1 санга бул жака жылдырсак, бул жака дагы 1 0 кошулуп калат да. Көрүңөр, бул жактан жылдырсак 0ду бияка коюп үтүр коебуз. Ал эми бөлүүчүнү бүтүнгө айландырып атканда, үтүр жылдырганда бул жака 1 0 кошулуп калат экен. Ошондо 50 болуп калат экен. Ошондо мен 1ден берсем 5 болот, 0, анан бул 0 бул жака кетип калат, 10 болот экен. Демек, бул жер 0,1, бул жер 10 чыкты. Ошондой эле дагы экинчи башка сан берип чыгарып көрүшүбүз керек. Мисалы 0,5 эмес, башка сан болуп калса депчи. Мисалы үчүн 4 болуп калса, анан бул жер 0,9 болуп калса деп. Анда 0,9ду бул жерде 4кө бөлөбүз, анан бул жерде 4тү кайра 0,9га бөлөбүз. То есть жыйынтык баары азыркыдай эле болуп калат. Бул жактан кичинекей сан чыгат, бул жерден чоң сан чыгат. Ошондуктан бул жерде Б колонкасы чоң болуп калды.